Азыркы биздин карай турган темабыз трапециялар темасы деп аталат. Бир маселенин шартын окуйм. Тең капталдуу трапециянын негиздери 9 см жана 5 см болсо, ал эми каптал жагы орто сызыгына барабар болсо, анда трапециянын аягын тапкыла дептир. Эң алгач биз трапециянын сүрөттөлүшүн чыйып алышыбыз керек. Трапециянын сүрөттөлүшүн чыйып алдык. Демек бизге эмне белгилүү? Карап көрөлү. Тең капталдуу трапециянын негиздери 9 см жана 5 см экен. Анда кичи негизи бизде 5 см болот, чоң негизи 9 см болот. Трапециянын аягын табыш үчүн бизге бийиктик керек. Анда мен бул жерден бийиктиктерди түшүрүп коеюн. Бул жерден бийиктиктерди түшүрсөм, бул жагына барабар болуп калат. Анда мен 9дан 5ти кемитишим керек да 2ге бөлүшүм керек. 9дан 5ти кемитсем 4, 2ге бөлсөм 2. Демек бул жерибиз 2 см, бул жерибиз 2 см болуп калат. Анда бул жерибиз 5 см бойдон калат. А булардын баары биригип кошкондо 9 см берет. Эми мен трапециянын орто сызыгын табайын. Трапециянын орто сызыгы деген бул анын негиздеринин суммасынын жарымына барабар дегенди билдирет. Демек, EF барабар экен AB кошулган DC бөлүнгөн 2. Бул жерде 9 кошулган 5 бөлүнгөн 2 болот. 14 бөлүнгөн 2 7ге барабар. Демек бизде EF 7ге барабар экен. Андан кийин каптал жактары дагы орто сызыгына барабар дептир. Анда AD каптал жагы жана CB каптал жагы да 7ге барабар болгон болот. Эми бул жерден биз бийиктикти тапсак болот. Анда бул 3 бурчтукту карайбыз. H деп белгилеп коеюн, анда CHB 3 бурчтугун карайбыз. Бул жерден Пифагордун теоремасын колдонуу менен биз катет тапсак болот. B квадрат барабар 7-нин квадраты кемитилген 2-нин квадраты. 49 кемитилген 4 барабар 45. Бул жерден B квадратты таба турган болсок, B барабар тамырасында 45 болот. Жөнөкөйлөтсөк, биз 45ти 9 көбөйтүлгөн 5 деп көбөйтүүчүлүк ажыратып алсак болот да 9тан тамырдан 3 чыгат. Демек 3 тамырасында 5 болуп калат. Биздин бийиктигибиз белгилүү 3 тамырасында 5 болуп калат. Ал эми трапециянын аягын 2 жол менен тапсак болот. Негиздеринин суммасынын жарымын бийиктикке көбөйтүп, же болбосо трапециянын орто сызыгын бийиктикке көбөйтүп. Бизге трапециянын негиздери да белгилүү, орто сызыгы да белгилүү. Демек 2 жол менен карап көрөлү. Үчүнчүсү, трапециянын аягын биринчи жолдо бул негиздердин суммасынын жарымын бийиктикке көбөйтүп дедим. Демек 9 кошулган 5 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3 тамырасында 5 болуп калат. Анда бул жерден 7 чыгат. 7-ни 3 тамырасында 5ке көбөйтсөк 21 тамырасында 5 чыгат экен. Төртүнчү жолун карап көрөлү. Төртүнчү жолу орто сызыгы менен табабыз. Трапеция барабар, орто сызыгы бизде 7ге барабар, демек 7 көбөйтүлгөн 3 тамырасында 5. Бул барабар 21 тамырасында 5. Кандай гана жол менен биз трапециянын аягын таппайлы, бардык учурда бизде 21 тамырасында 5 см квадрат деген жооп чыгат. Демек жооптор баракчасында биз ушул жоопту белгилегенибиз туура болот.